Кирип келген Курбан айт майрамыңыздар менен. Буюрса эртең айт намаз окуйбуз. Бул айт намазы бир жылда эки эле жолу окулган себептен көпчүлүктүн эсинен чыгып калат. Билгендер үчүн кайталоо, билбегендер үчүн сабак болуп калсын. Намаздын окуу тартиби. Ниет кылабыз. Ниет кылдым ашыкча такбирлери менен бирге айт намазын окуганга жүзүмдү бурдум кыблага, калыс Аллахтын ыраазылыгы үчүн жана имамга уюдум. Аллаху акбар деп кулак каккандан кийин колду байлап сананы окуйбуз. Субханека Аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва та'ала жаддука ва ла илаха гайрук. Санадан кийин 3 жолу колду көтөрүп такбир айтабыз имам менен биргеликте. Аллаху акбар. Колду байлабайбыз, кайра көтөрөбүз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ушул 3 жолу. Анан колду байлап, аузу, бисмилла, фатиха буларды имам окуйт, угуп турабыз. Андан кийин калганы бардыгы намаз, башка намаздар сыяктуу эле. Рүкү, сажда, андан кийин экинчи рекетке турабыз. Экинчи рекетте фатиха окулат, зам сүрө окугандан кийин 3 жолу Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп колду көтөрөбүз. Арасында колду байлабайбыз. Эки такбирдин ортосунда колду түшүрүп турабыз. 4-чү жолу Аллаху акбар дегенде рүкүгө кетебиз. Анан рүкү, сажда, калганы башка намаздар сыяктуу эле. Намаздан кийин имам хутба окуйт, биз хутбаны угабыз. Ушуну менен айт намаз бүттү.